балдар, силер менен биргеликте өсүмдүктөрдү өстүрүү жолдорун көрөбүз жана практикалык иште колдонуп, жасап, турмушта колдоно билебиз. Помидор өстүрүү, помидор урукту туура тандоо, күнөсканага жерди даярдоо, урукту даяр болгон жерге сээп, үстүнө топуракты таштоо керек. Эгилген урукка эрте менен кечинде суу сээп, нымдуулукту бир калыпта кармаса, урук тез өнүп чыгат. Урук 4-5 күндө топуракка орношуп, тамыр чыгат. Андан соң 2 кулак пайда болот. 10 күндө алгачкы көчөттөр чыгып баштайт. Түбөктөргө топуракты, биогумусту аралаштырып салып даярдап алабыз. Даяр болгон көчөттү пленка түбөктөргө отургузуп, даяр болгон жерге эгип баштайбыз. Ошентип биздин көчөт 1 айдын ичинде даяр болду. Малина буто мол түшүмдүн ачкычы. Ар жылы эски куураган бутактарды алып салып, жаш жана күчтүү сабактарды калтыруу керек. Жакшы буто өсүмдүктү жарык менен камсыздап, оорулардан сактап түшүмдү көбөйтөт. Малина көп жылдык өсүмдүк. Ал бир жолу отургузулгандан кийин көп жыл бою өсө берет. Тамыры жер алдында калат да, жыл сайын жаңы бүчүрчөлөрдү чыгарат. Ошондуктан малина өзүнөн өзү көбөйүп тез жайылып кетет. Көп жылдык өсүмдүктөрдү өстүрүүдө мисалы кокон гилясты алабыз. Көчөттү отургузгандан кийин жаш кезинде бутап, бутактарын жиптин жардамы менен төмөн карай тартып байлап коебуз. Себеби мөмөнү мол бериши жана тергенге ыңгайлуу болот. Бул өсүмдүк 5 жылда мөмөгө кирет. Чет жактарга экспорттоп сатсак болот.